Мына туугандар опширга келгендер. Мына көрдүңөр селде. Шунча адам жарымдан көп. Мына онун 3төн 1 да эмесе бул. Опширдагы. О 3төн 1 о калгандары наракта сел басып гай гуй болуп атат биягы. Карагылачы. Селден каза болгондордун саны 8ге жетти. Ноокаттагы Апшырат айылындагы селден дагы бир аялдын сөөгү табылып, жалпы каза болгондордун саны 8 кишиге жетти. УКМ аялдын аты жөнү такталып жатканын билдирди. Жалпы көз жумгандардын экөөсү аял, 6 бала болуп чыкты. Малында жоголгон эсебинде кылмышты козгойсунбу десем, мен козгобойм дедим. Таптыңбы? Таптың. Токто арызды жаз деп кете бер деп атасың, туруп. Кете бер деп атасың, туруп. Кызым ошто жоголгонда кылмыш иши болуп туруп, кызым зордолуп атат десем, менин ишим жок дедим, туруп. Өчүрбөйм. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Кызы зордукталган ата милиция арызын албай жаткандыгын айтып арызданды. Бишкекте дайынсыз болуп изделип жаткан кыз Ош облусунан табылды. Кыздын ата-энеси редакцияга кайрылып, тергөөчү көрсөтмө алуудан, ишти териштирүүдөн баш тартты деп нааразы болду. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Маалым болгондой, өспүрүм кыз 17-июнда Бишкектин Келечек конушунда үйдөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Ата-энеси Свердлов рейбине арыз менен кайрылып, кызын табууга жардам сураган. Кызыбыз үйдөн чыгып кеткен бойдон милицияга кайрылдык. Өзүбүз дагы телефон чалып, СМС жаздык, бирок жооп берген жок. 4 күндөн кийин кызымдын телефону өчүк болуп калды. Биз өзүбүз мобилдик оператордон кызымдын телефон номерине түшкөн акыркы чалуулардын тизмесин алдык. Анда Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө таандык номерден 2 жолу чалуу болгон. Бир жолу 2 мүнөт, бир жолкусунда 7 мүнөттөй сүйлөшүү болуптур. Дагы бир белгисиз номерден чалуу болгон. Ал номерди да териштирсек, орган кызматкерине таандык деп чыгып жатат. Кызымдын үйдөн чыгып кеткени биринчи окуя эмес. Буга чейин да кызым үйдөн чыгып кетти, биз деп тапчубуз. Акыркы жолу 20 күн дайынсыз болгон. Анда Ош шаарынан табылган деп себебин айткан эмес, дейт кыздын атасы. Бул иретте өспүрүм Оштон табылды. Ата-энеси кызы кордолгонун, тергөөчү бул ишти кароодон баш тартып жатканына нааразы болуп, күмөндүү ойлору бар экенин билдирди. Кызым дээрлик 10 күндөн кийин табылып, Бишкекке алып келдик. Кызымдын айтымында Оштогу тергөөчүнүн таанышы аны кордоптур. Бизге ыйлап ушуну эле айтып берди. Свердлов рейбине барып, кызым жоголгон учурда ушундай окуя болуптур. Тергеп бергиле десек, тергөөчү албайм, карабайм деп койду. Биз менен кошо кызым дагы милиция бөлүмүнө барган, ал көрсөтмө берейин десе, албай койду. Кызымды айрым орган кызматкерлери эле коркутуп салып берип жатат деп ойлойбуз деп жазган кыздын атасы. Жапаров бүгүн Ноокат районуна барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 30-июнда Ноокат районунда сел жүргөн аймактарга барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясатын кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактардагы баракчасына жарыялады. ОКМдин маалыматына ылайык, Ноокат районунда 28-июнда катталган селдин кесепетинен каза болгондордун саны 8 кишиге жетти. Алардын арасында 2 аял киши, 6 өспүрүмдөр экени айтылды. Айыл чалба министрлиги билдиргендей, сел агызган 33 баш мал жандыктын өлүктөрү табылып, ветеринардык санитардык талаптарга ылайык атайын чуңкурларга көмүлгөн. Учурда аталган аймактарда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат.